Так, карасаңыздар, бизде бир application бар, бир приложение бар. Ал приложениеде баштап абалында 0 келет. Бир app бар, бодису бар, анын ортосунда 0 деген цифрасы бар, бул жакта бир кнопкасы бар. Плюс деген кнопка. Аны басса, бул жактагы 0 улам 1 кошулат экен. Ушундай приложение бул бизге келет. Баягы Flutter'де крит кылганда дефолт келет. Не деп коет? По умолчанию деп коебу, ушундай. Ошондой келет. Биз ушуну бүгүн кайра өзүбүз жазабыз. Бул бир функция, mainден башталат. Runapp деген, значит, буну өткөн эмеспиз. Бул Flutter'ге тиешелүү экен. MyApp дегенди иштетет экен. MyApp келсе, могу иштетет экен дегенде, могу чакырылган, могу бир каш ачып жабылса, жөнөкөй каш ачып жабылса, ошол нерсе чакырылган. MyApp чакырыппыз. MyApp'тин ичинде биз нелерди моундай берет элек? Мында алып нени берет элек? Ким айтат? Мыналар эмне болуп калды ошондо? Баягы функцияга берет элек го? Жок, текст да, окей, бул текст ооба. Бирок мына общий эмне бул? Title Flutter demo деген. Виджеттер. Жок, жок, K-map дагы эмес. Параметр берет айттык белек, Азыр биз эмнеге дарт окудук, ошону маанисин билишибиз керек да. Ошол жердеги Runapp деп тургандарды мындай кеңири түшүндүрмө болобу? Бул мындай кызмат аткарат. Азыр неме, муну биз баарын нөлдөн жазабыз азыр. Андан эч кымсын окуңуздар. Мына карасаңыздар, мына бул нерсе менен бул экөө окшош бекен мындай караганыңызда мына. Бул жакта деле кошточка, анын мааниси. Бул жакта деле ушундай болчу. Бул эмне эле? Бул бир параметр болчу. Параметр өзгөрүү. Жоксо property деп коюшат. Кээбекилер property айтат, кээбекилер параметр. Менимче экөө делең туура. Значит, бул дагы бир параметр. Биз ушундай параметр бергенди билебиз, демек, могул тармакка ачып салса, бунун денеси. Могул myApp дегендин денеси экен. Могул жерге чейин. Build деген уже бир функция экен, биз көрүп атабыз. Аркага эмне кылат экен? Бир виджет кайтарат экен. Виджетти кийинки сабакта өтөбүз экен. Return виджет кылат экен, аркага виджет берет экен. Аты build экен, метод функциянын аты. Жөнөкөй каш ачылып жабылыптыр, значит, бул бир функция экен. Ичинде build context, context дейт. Бул ичине build context деген бир нерсе алат экен. Build context деген кийин айтабыз. String, integer деген окшош нерсе да. Бул дагы бир тип. Анан функциянын несі болуп атат, денеси болуп атат биякта. Функция аркага кайтарып атат, нени кайтарып атат? Материал app дегенди кайтарып атат. Материалдагы несі бар экен? Propertylер бар экен. Title деген propertysине Flutter demo деп бериптир. Them деген propertysине бир them data деп бериптир. Биз буларды билебиз, булар уже эмнелер? Комменттер. Dart compiler болсом, булар окулбайт, Булар жөн гана ошол разработчикке бир не деп коет, шпаргалка деп коет, ушундай. Дагы эмнени билебиз? Мисалы, могул жерде моуну өчүрсөм. Моуну өчүрсөм да, могул функция бизге окшош эле да. Же болбосо могул нерсе окшош. Integer бул өзгөрүлмөнүн тиби, counter өзгөрүлмөнүн аты, 0 өзгөрүлмөнүн мааниси. Анан бул жакта бир функция, void, аркага эч нерсе кайтарбайт экен. Increment counter функциянын аты, бул функция экенин билип турган жөнөкөй каш ачылып жабылды. Функция эч нерсе албайт экен. Анан функциянын денеси бул. Функциянын ичинде эмне кылыптыр? Counterге бир-бирди кошуп коюптур. Бул жакта дагы кайталанып тур, кайра эле ошол build деген функция. Коддор тааныш келе башташ керек да, себеби сиздер биринчи сабактардан айырмаңыздар. Dart боюнча уже неме билимиңиздер бар. Албетте неме эмес, advanced эмес да, бирок бар, жок эмес. Булар уже тааныш керек. Мисалы, могул final дегенди билишиңиз мүмкүн да, бирок бул дагы эле var сыяктуу эле. Модельга var десек болот. Ошол эле сыяктуу эле final дагычы. String бул өзгөрүлмөнүн тиби, title өзгөрүлмөнүн аты. Биз каалаганды атасак болот, буну.
required дегенди билебиз. Биз ушул функцияны кайра өз башынан жазсак. Келдик, мол эмени башынан жазабыз дагы биз өчүрүп коебуз. Файл пустой. Эч нерсе жок. Тест жактан ката бериши мүмкүн. Биз тест жазбаганыбыз үчүн бунун баарын комментке алып коебуз. Проблема жок. Бул жакка келип биз баштайбыз. Бир Flutter проекти дагы Dart проектке окшоп эмне кылат? Муну ачып турайын. Пока. Main деген функциядан баштайт. Main дейбиз. Main функциясы эч кандай аргумент албайт. Сырттан эч нерсе болбойт, себеби биринчи эле иштегенде ушул функция иштейт. Бул албай эле койсун. Так, келебиз. Анан run app деген бир функция бар. Бул уже башка бирөөлөр тарабынан бизге жазылып келген.